Салам достор, Инстаграмдагы Лалафодогу мошенниктерге ишенбегиле. Бүгүн биз квартирага кыздар керек деп объявление бергенбиз. Ушуну эле бир компания, кайсы компания? Космодом деген компания өзүнө точно ушундай алып киргизип аягына телевизор, ütүгүбүз бар деп кошуптур да. Бул негизи жок, фальшивый эме. Анан биз как квартирант катары издеп жазсак, бул жерде ушундай 2 комнатанын 1 комнатасы берилет. Барыңар эле билесиңер, услуга дейт. 1000 сом берсеңер адресин айтам депчи. Бул калп, бул биздин точный адресибизди да билбейт, каякта жашарыбызды да билбейт. Жөн эле алып көчүрүп коюп койгон да. Квартира таптым, кирдим демейинче вариант жөнөтөбүз дейт. Кайсы вариантты жөнөтөт? Биз менен вообще байланышпаса, биздин номерибизди билбесе. Анан Лалафодон алып эле ушинтип коюп атат да, достор, ишенбегиле. Жок эже, биз ушу квартира керек болуп атканда барып көрөйүк дегенбиз да. Биринчи көрбөйлү анан кийин. Саламатсыздар да бир жолу. Биз эч кимден алдап, эч нерсе кылган жокпуз. Бул Элиза деген кыз берет деп бизге уруксат берген. Срочно азыр тактап баарын жөнөтүп койгула. Биз өзүбүз объявление берип атсаган, силер кайра эмне фальшивый кылып ütүк, телевизор деп берип атасыңар. Биз вообще-то бизде телевизор да жок. Биздин номерди хотя бы кошуп койсоңор болот беле? Өлмүштөн пушунун номерин берсеңер андай-мындай деп эле жазбайсыңар. Биз хозяйкабыз деп. С подселением клиент издеп атсаңар биз жөнөтөбүз, силерге напрямую чыгабыз. Кайра бизге ушинтип догурунат да, как будто бизди күнөөлөп атат да. Биз вообще берген эмеспиз, эмеден эле көрүп алып. Лалафодон Элиза деп көрүп алып, эми Элиза берди деп, биякта Элизага күнөө тартып атат да. Эже ошо Элиза деген кыз берди деп атпайсыңарбы? Ошо Элиза деген кыз мен болом да, менден уруксат алган. Кечиресиз. Просто биз мендешип иштейбиз да. Коллегам тура эмес жазып болгон окшойт. Баардыгын кайра тактап тууралап жазып коебуз. Кечиресиз. Чыгарсаң вообще болбойбу эмне телевизор деп менен шылдыңдаганыңарбы бул эмне? Азыр бизге напрямую жөнөтсөңөр биз эмне кайсы телевизорубузду көргөзөбүз? Ана объявлениеңарды өчүрүп тактап туруп койгула коюн, ата заявление жазам силерге. Аягына мен да коштум. Элиза полное описаниени жазып жөнөтүп койсуңар. Ооба, бизде WhatsApp группа бар, специально кимде с подселением издесе хозяиндин номери менен обязательно беребиз. Telegram как каталог сыяктуу да. Булар өлө алдайт экен, достор, ишенбегиле. Биздин адресибизди билбейт азыр, точный адрести билбейт. Молодая гвардия экен, бирок кайсыл дом, кайсыл эме билбейт да. Ошондуктан ишенбегиле. Булар биздин көзүбүзчө, биз калп экенин билип атсак да, кайра эле повод беришпей алдап атпайбы. Ишенбегиле, достор, вот.